Ассаламу алейкум, кыздар, кандайсыздар? Кутмандуу таң бардыңыздарга. Бисмиллах деп бүгүнкү сабакта баштайлы. Өзүңүздөр көргөндөй эле кече биздер эмне сонун оюн уюштурдук, эмне сиздерге мотивация болсун деп жана ар кимиңиздер ушул сабактын аягына чейин көрүп, тапшырмалардын баарын аткарып турган болсоңуздар, араңыздарда ойнотобуз сөзсүз түрдө. Шарттардын баардыгын ошол видеонун астына коюп койгонмун. Видеону кайрадан кайталап көрүңүздөр. Жана бул жакта ар жума сайын белектер берилип турат. Жумадан жумага чейин ар жума күнү өзүңүздөргө да мотивация болот. Эртең менен турганга мотивация болот, ошолорду жасаганга мотивация болот өзүңүздөр үчүн. Максималдуу түрдө бул сабакты да таркатсаңыздар болот. Мындай 2-3 күндөн бери көптөгөн кыздар жазып жатат. Ссылка бергилечи, мен аяшымды кошот элем же соседимди кошот элем деп. И действительно мурда күнү соседкасын кошкондо, кошуна кызында аябай сонун результат болуптур. Буга чейин мындай сабактарды окуган эмес элем, буга чейин өзүмдү эле күнөөлөй берчү элем, жебелей берчү элем деп аябай сонун ощущение болуп калдым деп ушинтишти да. Баардык нерсени Аллага тапшыруу менен ушунчалык менде жеңилдик келди деп аябай сонун отзывдар келип атат. Эми караңыздар, бүгүнкү тема биз личный граница, адамдын рамкасы. Биз кандай учурда башкалардын рамкасына кире алабыз жана башкалардын акысына да кирип кетебиз. Ошол боюнча сүйлөшкүм келди бүгүн. Анткени жашоодо мындай нерсе азыр толтура, ушунчалык толтура. Особенно мына азыр сиздер жакшы мына илим алып атасыздар, билим алып атасыздар, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеп атасыздар. Кадимкидей күндө өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеп, кадимкидей өзгөрүү жолундасыздар. Мен жакшы жакка өзгөрөйүн. Кой, мен мурун туура эмес жолдо жүргөн экенмин, азыр туура жолго барайын деп өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеп жаткан учурда сиздер рамка бар бул жерде. Ошол учурда сиздин рамкаңызга башка бирөө аттап кирип кетиши мүмкүн. Сиз уже мен башкаларга пайда тийгизейин, өзүмө пайдалуу болоюн, башкаларга пайдалуу болоюн, эч качан тилим менен башка бирөөгө зыян тийгизе албайын деп күндө өзүңүздү кадимкидей карманып, күнүгө зикирлериңиздерди айтып, ибадаттарыңыздарды кылып, бул жерде караңыздар, мен ушул нерсени эске сала кетейинчи. Ислам дини ушунчалык таза дин. Эгерде исламды карманып жашай турган болсок, баардыгыбыз бактылуу жашамакпыз. Бирок ошол эле учурда ислам эч кимди кыйнаган эмес. Байкасаңыздар, мусулмандар эч качан сен жооп ки, сен намаз оку деп бири-бири менен урушуп, сен окушуң керек, сен кийишиң керек деген эмес. Ислам акырын эле Аллах таалам адамдардын жүрөгүнө ыйман салып коет, адам өзү каалап келип калат. Азыр бул жакта эгерде намаз окугандар бар болгон болсо, мына жооп кийгендер бар болгон болсо, мына караңыздарчы. Сиздерди бирөө кыйнадыбы? Кыйнаган жок. Сиздерди бирөө уруштубу? Урушкан жок. Өзүңүздөр келдиңиздер. Анткени Аллах таалам каалады, сиздин жүрөгүңүзгө ыйман берип койду, өзүңүздөн өзүңүз эле кийип калдыңыз. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде эч ким кыйнабайт. Ислам дининде кыйнамай жок. Адамдын тандоосу бар, тандап адам өзү келет. Баягы мындай деп коет да, динге адам күлүп жыргап, ыраазы болуп келбесе дейт, сөзсүз түрдө ый менен келет экен да. Ошондуктан ый менен келе электе сый менен келип калыш керек деген сөз бар. Бул жерде ар ким ар кандай түшүнүшү мүмкүн. Эми келиңиздер, бул сабактарга деле жөн ар бириңиздер келип калган жоксуздар. Мен мына канчадан бери каталып атам отзывдарды. Ар бир отзывды, мына сиздердин көзүңүзгө сөз берейин, ар бир отзывды окуп чыгып атам. Ошол жерде ар бир отзывда эң мындай тереңинде маанилүү нерсе жатат да бул жерде. Ал жерде айтып атат, мен дейт, ушунчалык кыйналып атканда, мага ушундай билим керек эле деп суусап, Аллах тааламан сураганмын. Сен сабактарың менин алдыма чыгып калды деп. Мен ушинтип билим алууну, кандайдыр бир жан дүйнөмө тынчтык табууну кааладым эле дейт. Сенин сабагың чыгып калды деп атат да. Көпчүлүк ушундай атат. Сен астыман чыгып калдың, бекер сабак чыгып калды. Альхамдулилля деп атат да, караңыздар. Эми караңыздар, мага ушул ойду Аллах таалам салып койду. Мен ушул нерсени аткардым, мына аткарып жатам. Анткени сиздер кааладыңыздар ушул нерсени. Ушул нерсени ниет кылып койдуңуздар. Ушинтип билим алсам, ушинтип кандайдыр бир өзгөрүү жолуна кадам таштасам деп Аллах таалама сиздер ниет кылып койдуңуздар, сурап. Ошол үчүн Аллах таалам мынтип туруп эле бизди жөнөтүп койду. Бул жөнөн болгон жок, көрдүңүздөрбү? Бардыгы Аллах таалам каалаган үчүн, сиздер каалаган үчүн, биз каалаган үчүн болуп жатат. Анан эми караңыздар, сиздер азыр сонун кылып билимдерди алып баштадыңыздар, өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдө иштеп атасыздар деп атам, самооценкаңыздарды жогорулатып, Аллах таалам мени өзгөчө кылып жаратты, сүйүү менен жаратты деп биринчи сабактан баштап эле өзүңүздөргө пайда алып баштадыңыздар. Мен күнүгө эртең менен турганда көзүм ачканда эле уже ыраазычылык айтып башташым керек, шүгүр келтирип башташым керек. Бүгүн мен эч кимге зыяным тийгизбеймин. Сөзүм менен дагы, колум менен дагы, оюм менен дагы тийгизбеймин деп өзүңүздөргө сөз бердиңиздер. Күнүгө бирден максат жаздыңыздар, бир күндө. Анткени
адамдын максаты жок болсо ал турбайт, ойгонбойт дагы дедим. Эгерде сиздин максатыңыз болсо, ошол күнү ошол максатыңызга карата аракет кылып баштайсыз. Ошон үчүн дагы биз күнүгө кыйындатпай бирден эле максат коебуз дагы эртеңки күнгө. Мисалы үчүн азыр кечинде сиз түндө жатарда эртеңки максат коюп жатыңыз. Эртең менен турганда эле уже ошол максатыңызды көздөй уже сиздерде кыймыл аракет пайда болуп баштайт. Бүгүн мен ушундай цель койдум эле, ушундай пландарымды койдум эле, ушул планымды толтурамын деп баштайсыздар. Мына ар кимиңиздер мына 3-4 күндөн бери сабактарды көрүп жатып, кадимкидей өзгөрүү жолундасыздар. Сонун кылып сиздер уже шүгүрчүлүк акыбалга келип калдыңыздар, ыраазычылык акыбалга келип калдыңыздар. Ушинтип аткан учурда эле бирөө келип туруп эле өзүнүн проблемасын айтып, же болбосо бирөө келип туруп эле сиздин чек араңызды бузуп коюшу мүмкүн. Границаңызды, рамкаңызды бузуп коюшу мүмкүн. Сиз бүгүн турдуңуз. Бүгүн сиз пландадыңыз сонун кылып, мен бул жумушту кыламын, же болбосо врачка барып көрүнүп келемин, спорт менен машыгамын, үйүмдү жыйнаймын, тазалаймын. Бүгүн балким ата-энемди чакырам конокко, же ушундай бир пландарыңыз бар. Бүгүнкү саат 10дон буну кылам, 11де буну кылам, 12де 13де бул эртең мененки намазым, түшкү намазым деген сыяктуу кылып, мына караңыздар. Бардыгын пландап алдыңыздар. И вдруг эле сизге бирөө чалды. Подружкаңызбы, досуңузбу, таанышыңызбы чалды дагы. Сиз менен колуңуз бошпу, бош эмеспи, айырмасы жок. Мен бүгүн жолдошум менен ушуп атам, ажырашайын деп атам, же болбосо кандайдыр бир проблемаларын айтып баштайт. Ага неважно, сиз бош эмессизби, неважно, ошол жерден проблеманы айтып, баягы сиз ошо сонун эмоция менен турдуңуз, сонун жыргап пландарыңызды ишке ашырайын деп эле эртең менен сонун болуп турдуңуз, маанайыңыз сонун күлүп, жылмайып атасыз. Ошол учурда эле бирөө чалып эле сиздин маанайыңызды түшүрүп салды. Ошол момент ал өзүнүн проблемасын айтуу менен сиздин границаңызга кирип кетти. Баягы күлүп, жылмайып аткан күлкүңүз, жүзүңүздөн күлкүңүз уже маанайыңыз түшүп калды. Бул адам өзүнүн проблемасын сизге айтуу менен, кандайсың, жакшысыңбы, бош белең, бүгүн сенин убактың барбы, жокпу дебей туруп эле өзүнүн проблемасын айтып баштаган. Ал өзүн эле ойлоп атат да. Ал өзүн ойлоп атат, сизди да ойлогон жок. Сиздин дагы көңүлүңүздү чөктүрүп, сизге да кандайдыр бир неприятный ощущение алып келип койгонун ал даже сезген дагы жок. Бирок ал эң кызыгы сиздин акыңызга кирип атканын да сезген жок. Биз мына адамдар, бирөө менен сүйлөшүп жатканда, бирөөгө чалып атканда сөзсүз түрдө биринчи сурашыбыз керек. Убактың барбы? Сага бир нерсе сурап берсем болобу? Эгер убактың болсо сүйлөшсөк болобу? Менде бир ушундай проблемалар болот деле деген сыяктуу кылып, ал менен биринчи убактысы бар бекен билип алыш керек. Адамдын акысы деген айтканмын, адамдын акысын адамга коюп коет Аллах Таалам. Аллах Таалам ушунчалык адилеттүү зат. Мына караңыздар. Биз бул жактан биз амалдарыбызды кылып, биз толтура мына орозобузду кармап, бизге кылынган парздардын баардыгын аткара турган болсок дагы, менин күнөөлөрүмдү Аллах Таалам кечирет, ал кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү деп тиги дүйнөгө барып, мени Аллах Таалам кечирет деп эле бул жактан ар кимдин акысын жеп, ар кимдин убактысын урдап, ар кимдин энергиясын соруп, биз ар бир адамдын акысына кирип алып, тигил жака барып Аллах Таалам мени бейишке киргизет деп кирип кете албайбыз. Аллах Таалам акысын өзү алат. Бирок адамдын акысын өзүнө коет. Анткени ал адилеттүү зат. Биз ар кимдин эле акысын жеп кое берели, Аллах Таалам кечирет деп туруп эле ар кимдин акысын, мисалы үчүн бирөөнүн бир нерсесин алдык, бирөөнү ыйлаттык, бирөөнү сыздаттык, же болбосо да бирөөнүн акысына кирип кеттик, убактысын урдап алдык, жанагындай сыяктуу дагы бир нерсесин урдап алдык. Андан кийин барып эле бейишке Аллах Таалам, сен намазыңды окупсуң, сен дуаңды кылыпсың, сен зекет берипсиң, садака берипсиң, ажылык кылыпсың деп баардыгын айтып келип туруп, намазыңды калтырбай окупсуң, мага постоянно ибадат кылыпсың, калтырбай зикирлерди чалыпсың, мени эстепсиң, сен бейишке киргизип койбойт. Ал адилеттүү зат. Ал ошонун баардыгын элетип келип туруп, бирок адамдын акысын адамга берип коет. Вот ошон үчүн дагы бул дүйнөдө адамдын акысына кирип кетпейли. Бирөөнү билбей сүйлөбөйлү, бирөөнү билбей жамандап албайлы, баягы эле нерсени сиздер калтырбай көнүгүп аткарыңыздар. Мына башында мен кандай тапшырма бердим сиздерге? Көнүгүү башкаларга зыян келтирбейли. Эртең менен турганда эле ошондой ниетте туруңуздар. Бүгүн мен эч кимге зыян келтирбейм, өзүмө пайда берем жана башкаларга пайда берем. Аллахка шүгүр. Ар бир ишти өзүмдүн ыраазычылыгым үчүн жасайм деп, мына эртең менен турганда эле, эртең мененки эле ниетти уже түздүп туруңуздар. Жакшы эмоцияда. Анан эми элестетиңиз, сизде бир проблема болуп калды, сиз проблемаңыз менен ошондой маанайы сонун адамды барып эле, аны билбей туруп эле анын уже убактысын да алып атасыз. Анын энергиясын алып коюп атасыз өзүңүздүн проблемаңызды салуу менен. Анткени ал сиздин проблемаңызды угуп, уже маанайы чөгүп калды кадимкидей.
уже бул жакта уже кетти, сизге переживать этип баштады. Адам переживать эткенде, депрессия болгондо, стресс болгондо эмне болот? Уже организм кыйналып баштайт. Көп оорулар эмнеден пайда болот? Депрессиядан, стресстен, переживать эткенден пайда болот. Сиз ошентип отуруп башка адамдын убактысын алып алдыңыз, анын энергетикасын алдыңыз, манайын уже бузуп койдуңуз. Ошентип отуруп ал адамдын акысына кирип калдыңыз. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден этият болуш керек. Ар кимибиз бирөөнүн границасына кирип кетпейли. Ошол эле учурда башка бирөөнү да өзүбүздүн границабызга киргизип койбойлу. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн границаңыздар болсун, сөзсүз түрдө. Анан тиге жагынайын, буга жагынайын, кои деп эле өзүңүз баягы адамдарда бизде жок дей албайбыз да. Чындап жок дей албайбыз. Мына караңыздар, бүгүн сизге убакыт керек болуп жаткан болсо да, өзүңүздөрдүн планыңыздар болсо дагы, башка бирөө келип туруп, тиз подружкаңыз келип, же тууганыңыз келип, мени ал сизге даже сураган да жок, кандайсың, менде ушундай проблемалар болуп калды, тиги алып барып таштап койчу деп атса, сиз 1 литр бензиниңиз бар деп коеюн, машинаңыз бар. Сиз машинаңыз турат, 1 литр бензиниңиз бар. Бирок ал менен сиз бир жака жетейин деп аткансыз, өзүңүздүн жумуштарыңызды бүтүрөйүн деп аткансыз. Бирок тиге да отказ кыла албай койчу деп аны жеткирип койдуңуз. Аны жеткиргенден кийин эмне болду сизде? Сизде уже күнөөлүү сезимдер пайда болуп баштайт. Ушуну отказ кылып эле койсом болмок да. Андан көрүп өзүмдүн, сиз уже пландап койгонсуздар эртең менен турганда эле. Андан көрүп өзүмдүн жумушумду бүтүрсөм болмок. Өзүмдүн жумушум бүтпөй калып кетти деп күнөөлөйсүз. Же болбосо ошол эле өйдө отурганда акыркы өзүңүздө 5000 сом бар. Бирок 5000 сом сизге аябай керек. Вдруг эле бирөө келип калды дагы, 5000 сом сизден сурады. Мага ушу 5000 сом керек эле, кредитим келип калды эле, мага берип турчу десе, сизге да керек ал, аябай керек. Бирок эмнегедир сиз отказ кыла албай берип койдуңуз. Кой мен жаман көрүп калат да, мынтип калат да, антип калат да деп. Өзүңүздү жемелеп баштадыңыз, берип койдуңуз. Бергенден кийин дагы уже сизде конкретно күнөөлүү сезим болот дагы. Сиз уже өзүңүздү жемелеп баштайсыз. Мен эмнеге берип койдум, бербей эле өзүм керек деп койсом болмок да деп. Ошондуктан айымдар бул жерде эң башкысы жок дегенде да үйрөнүңүздөр. Өзүмө керек, жок, бул нерсе муну кыламын, бар, менде бар, бирок мен өзүмө керек деңиз. Болду, ошентип отуруп сизде чувство вины да болбойт. Сиз эгерде бирөө сизге убактың барбы, мындайбы десе, убактым жок азыр, мен бир жакта ушундай жумуштарым бар, ошону бүтүрөмүн деп чынын эле айтып коюңуздар, болду. Ошол учурда сизде күнөөлүү да сезим болбойт, анын астында да күнөөлүү болбойсуздар. Ар дайым ушул нерсени эске алыңыздар. Анан бирөөдөн ожидать этпеңиздер эч качан. Эч качан бирөөдөн эч нерсе күтпөңүздөр. Мен 5 жыл мурун ушундай сонун пост жазганмын. Анткени мен бирөөдөн ожидать этип алып, азыр менде ушундай, бул адам мен үчүн мондай болот, бул адам азыр мондай болуп калса деп, ал адамды мен вообще уникалдуу, идеальный кылып күтүп алганмын. Ожидание реальность болуп калган учурда мен ошол катуу тийген да мага. Ошол учурда мен 5 жыл мурун сонун кылып пост жазганмын. Мен эч качан эч кимден эч нерсе күтпөймүн деп туруп. Биз бирөөдөн бир нерсе күткөндө бизде ожидание реальность болот дагы, кадимкидей өзүбүздүн самооценкабыз да түшүп калат, өзүбүзгө болгон ишеним да түшөт. Уже переживать этип баштайбыз, депрессия, стресс болуп баштайбыз, ушундай кичинекей нерселерден башталат. Ошондуктан бирөөнү идеал тутуп тим эле эме кылбаңыздар. Бир нерсе күтүп албаңыздар. Балким сиз бир атактуу же бирөөгө SMS жазаптырсыз. SMS-иңизге жооп албай калсаңыз, уже өзүңүздү кызыктай сезип баштабаңыз. Анткени сиз алда тим эле укмуш бир нерсе күтүп турсуз. Бирок күткөнүңүздөрдөй болбой калышы мүмкүн. Балким сиздер деле мага жазышыңыздар мүмкүн SMS. А мен көрбөй калышым мүмкүн, кээде архивге түшүп кетиши мүмкүн, или дагы бир нерсе болуп удалить этилип кетиши мүмкүн. Эгерде жооп ала албай калсаңыздар, карасаң бул деген баягы сабак койду, бирок жооп бербейт деле экен. Карасаң бул менин ответиме деле жооп бербей койгон жок деп ал адам жөнүндө жаман ой ойлобоңуздар. Балким ал дагы бир нерсе болуп ошого жооп бере албай калгандыр. Бардык нерсени жакшылыкка жорыган үйрөнүңүздөр. Баягы бардык нерсенин плюс минусун көрө бербестен плюс жагын да көрүңүздөр, адамдардын. Мисалы үчүн кээде болот го, баягы телефон чаласың, албай койсо, атайын эле албай койду. Ушу атайын эле албай койду деп бизде уже жаман ойлор, жаман күмөн саноолор башталат, караңыздар. Эмне үчүн биз албай койсо, наоборот, бул бошобой калса керек, же душка кирип кетсе керек, жуунуп атса керек, же балдарын карап атса керек, же уктап калса керек деп, мындай ошондой жакшы ойлорду ойлобосун, сразу эле эмне кетет? Сразу бизде жаман ой кетет. Ошондуктан бул жерде эң биринчи очередь жакшы жака бурганды үйрөнүңүздөр. Бирөөнүн акысына кирип кетпеңиздер. Дагы бир жолу бул жерде мисалы үчүн бизде
Ушундай рамкалар, чектөөлөр өтө көп бизде, особенно кыргыздарда. Келин деген да рамка бар. Келин мондай болуш керек, келин тигиндей болуш керек, келин деген чоң сүйлөш керек, келин деген үйдүн баарын тазалап жыйнаш керек. Прям кулдай кылып эле көрүп алганбыз да. Келин деген тигинтиш керек, тамак жасаш керек, келин деген чачын жайып жүрбөш керек, жолугун чечпеш керек. Иши кылса ушундай толтура рамкаларыбыз бар. Келин дегенде прям бизде эмнеге атат могул жакта? Автоматически. Бул да адам эмес, Бул адам эмес. Бул үйдө ушул нерсенин баардыгын кылыш керек. 24 саат роботтой болуп, үйдүн баарын тазалап, кирин да жууп, эшигин да жууп, тамагын да жасап, ушинтип эле жүрүш керек. Ал адам катарына эсептелинбей калганда. Караңыздар, ушундай страшный рамкалар бар бизде. Бирок ошол рамканы да алып койсок болот. Бизде толтура рамкалар бар. Бирок эгерде чыныгы ислам деген рамкага түшүп жашай турган болсок, вот ошол жерде чыныгы бактылуулук. Ал жерде ислам дининде, исламдын рамкасында жашай турган болсок, биз эч ким бири-бирине зыян тийгизмек эмес. Эч ким бири-бирин кемсинтмек эмес, эч ким бири-бирине тарынмак да эмес, Бизде эмне үчүн жанагы абида, мисалы үчүн абида, тарынычтар, башка бир адамдарга болгон тарынычтар эмнеден пайда болот? Ожидание реальности пайда болот. Сиз ошол адамдан көбүрөөк күтүп койгонсуз, ошол нерсени албай калган учурда сиз тарынып каласыз кадимкидей. Апаңыздан бир нерсе сурадыңыз, бирок ал берет деп күттүңүз, бирок бербей койсо, сиз тарынып каласыз. Акеңизден же эниңизден же жолдошуңуздан деле бүгүн мага жакшы сөз айтат. Мен үйдүн баарын жыйнап койдум, сонун кылып. Сен молодецсиң, сонун кылып тамак жасап коюпсуң деп айтат деп өзүңүз эле ойлоп аласыз. Вдруг айтпай калса, өзүңүздөн өзүңүз эле тарына бересиз да. Сиз мындай башка бир ошол адамдан бир көбүрөөк нерсе күтүп алгандыктан дагы, ошол күткөн нерсеңиздей болбой калса, сизде уже абида, могу жактан тарыныч пайда болот. Неге мынтпей койдум, неге тигинтпей койду депчи. Ошондуктан буга чейин сабак өтпөдүмбү мен силерге? Ар бир нерсени бирөө үчүн эмес, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн кылганда сиздин жашооңуз ушундай жеңилдеп калат. Анан караңыздар, эч качан жакындарыңыздарга, тааныштарыңыздарга мындай анын көңүлүн түшүрө турган, анын и так ойлонуп жүргөн, могул жактагы прям проблемасын кыжаат болуп жүргөн нерсени сиз ошондой суроолорду бербеңиз. Кыжаат кылып, огошпой турган, ойлото турган, уялта турган суроолорду бербеңиз. Ал кандай? Эгерде сиздин жакыныңыз же таанышыңыз ажырашып кеткен болсо, ажырашып, өзү кыйналып жүргөн болсо, именно отурган жерде эмнеге ажырашып кеттиң эле? Себеби эмнеде? Кайра жараша албайсыңбы деген сөздү бербеңиз. Ал и так кыйналып атат. И так ажырашып алып, ал өзүнүн жолун издеп жүрөт. Анан ал кайсыл жерге барбасын, ушул суроону бербесе экен деп ойлойт. Анан эч качан көп жылдан бери жашап жүрүп, 2 жаш үйлөндү, 2 жаш жашап жүргөндөн кийин эле, эгерде ал айым 5 жыл болуп калды, 4 жыл болуп калды, жашап атканына 2 жыл болуп калды деп кой. Мейли ошентип 10 жыл болуп калды, ал төрөй албай жүрөт. И так төрөй албай жүрөт, өзү кыйналып атат, кантип ушуну эмне кылсам деп врачтарга барып, изилдеп ал лечение алып атат. Бирок биз жолукканда, төрөп алсаң болмок. Эмнеге төрөй атасың, көрүнүп атасыңбы? Баланча жерден мен врач көрдүм эле, ошол жерге көрүнсөң жакшы болмок деген өзүңүздүн советтериңизди берип, анан ошол адамдын болу болуп аткан теманы сиз ошол темада суроо бербеңиз эч качан. Ал и так кыйналып атат ошол нерсени ойлоп. Жана мисалы үчүн кээ бир адамдарда 5 кыз бар, 6 кыз төрөгөн эжелер бар бул жакта. Анан ошол эжелер менен жолугуп калганда, отурушта болуп калганда, эркек төрөп алсаңыз жакшы болмок деген суроолорду бербеңиз. Ал и так эркек төрөйүн деп биринин артынан бирин төрөй берип, 6 төрөп койду. Ал деле төрөгүзү келет, бирок Аллах Таалам буйрубаган болсо эмне кылсын? Ошондуктан дагы ал жака кимге ошол суроо больно болуп жаткан болсо, ошол больно тие турган суроону бербеңиздер. Мага деле көбү айтат отурган жерден, эркек төрөп ал эми эркек төрөп алсам деген сөздөрдү айтат. И так эле ал нерсе менин оюмда бар. Мен эркек төрөйм деп жатып, 4 кызымды төрөп койдум. Альхамдулилля, шүгүр. Кийинкиси эркек болот, эркек эртерээк биргеликте чогуу багып алайын, чоңойто алайын деп, ар бир адам ойлонбойт дейсиздерби? Ойлонот ал деле. 2 кыз 2 бала төрөп алсам, 3 кыз 3 бала төрөп алсам, бири-бирине удаа мынтип удаа кылып төрөп алсам деп ар бир адам ойлонот. Ким эле төрөгүсү келбейт? Ошондуктан ар бир адамдын личный границасын сыйлаңыздар.
анын дагы ошондой бойлдоруна тийбеш үчүн этияттап сүйлөгөндө, суроо бергенде да этияттап суроо берели. Ошол суроо аны баягы кыжаалат кылып койбойбу? Ал биздин берген сурообуз алга мындай оор тийип калбайбы? Особенно ошондой го, кээде мисалы үчүн 30ка чыккан кыздар бар, 40ка чейин чыккан кыздар бар, бирок күйөөгө тийбей жүрөт. Бирок жолукканда эмнеге күйөө тийбей жүрөсүң? Күйөөгө тийип алсаң болмок да деген суроону бербеңиздер. Ал эле эмне жыргаганынан күйөөгө тийбей жүрөт дейсиздерби? Ал деле күйөөгө тийгиси келет. Жакшы эркек чыкса тийип алайын, кой мен деле бактымды табайын. Ал деле күйөөгө тийгизип, өзүнүн үй бүлөсүн кургусу келет. Бактылуу жашагысы келет ар бир адам. Түгө үйүн таап, балалуу боло албай жүргөндөр, алар эмне ойногондон, жыргагандан балалуу боло албай жүрөт дейсиздерби? Алардын деле балалуу болгусу келет. Ошондуктан мисалы үчүн жумуш издеп, бирок таба албай кыйналып жүргөн болсо, жумуш таптыңбы? Эмнеге таппай атасың? Сен ушундайсың да деген суроолорду бербеңиздер эч качан. Ал эле ушинтип жыргагандан таппай атат дейсиздерби? Ал деле издеп атат. Анан кимдир бирөөгө деле жолугуп калып, карызыңды бердиңби өткөн кредитиңди? Тиги карызыңды бердиңби? Буну минтиңби деп билип, именно ошол бойлун билип туруп, ошол бойлого тийбеңиздер. Ал деле жыргагандан карыздарын бербей жүргөн жок да. Ал деле ошол карыздарын берүү жолдорун издеп атат. Ал деле ошол жолдо ушу карыздарыман кутулсам деп күндө кыжаалат болуп атат. Ошондуктан мына ушул суроолорду бергенден этият бололу. Анткени биз ойлошубуз мүмкүн, бул болбогон эле суроо да деп. Бирок ушул сизге болбогон суроо болушу мүмкүн, бирок ошол суроо тигил үчүн аябай чоң суроо. Анын жүрөгүн оорутап турган суроо. Ошондуктан адамдардын бири-биринин границасына кирип албайлы. Бири өзүбүздүн сурообуз менен анын границасын бузуп, маанайын чөктүртүп, анын энергетикасын соруп, аны негативге батырып албайлы. Анан өзүбүздүн проблемабызды дагы, мына буга чейин деле айтып келе жатам, проблеманын чечүү жолдорун адамдарга кайрылып сурабаңыздар. Аллах таалама кайрылыңыздар. Аллахым, ушул проблеманы өзүң гана эң жеңил жол менен чечип бере көрчү деп. Аллах таалам сизге ушу чечип берүү себептерин берип коет. Бирок ошол эле менен бирге эмнени эске алыш керек? Кечишке эле дуа кылып эле отура бербеш керек. Дуа кылабыз, 80% дуа кылабыз. Аллах таалама ишенип, Аллах таалама тапшырабыз. Бирок могул жакта 20% аракетти да кылышыбыз керек биз өзүбүздө. Ошонун арты менен бизге эбептен себептер болуп, бизге жеңил жол менен ар бир проблемабызды чечип берип коет. Көрдүңүздөрбү, ушул нерсени айткым келди. Мына эң башкы нерсени сиздер түшүнүп ала турган нерсе бул адам акысы. Бирөөнүн ушинтип убактысын урдап акысына кире албайлы, бирөөнүн маанайын чөктүрүп убактысына кире албайлы, бирөөнү ошактап акысына кире албайлы. Ошентип эле ар бир нерсени өзүнүн акысына кийин жооп беребиз. Бул нерсени аябай мындай түшүнүп ала турган болсок, ушунчалык мындай ар бир ишибизди кылдаттык менен карап калабыз. Бирок ошол эле учурда мына ар кимибиз өзүбүздүн чек арабызды коргой билишибиз керек жана биз исламдын границасында, исламдын рамкасында жашай турган болсок, ошончолук жеңил болот. Биз башка бирлөрдүн эле границасы менен жашай берип, уже канчага жетебиз? Караңыздарчы. Бизге ар ким алып келип койгон эле нерселер менен жашап атабыз. Балким бир чет жактардан келген техникаларды колдонуп, ошол техникалар менен жашап калдык. Күндө ушул нерсени кылсаң деген бир пландап берип коет, ошол нерсе менен эле жашап калдык. Эртең мен муну кылышым керек, тигини кылышым керек, ушул жерде жазылган экен, анткени ушуну кыл деп. Чет жактан келген техникаларды жаңы мындай азыркы учурда мына шайтан ушинтип жаңы нерселерди чыгаруу менен адамдарды, пенделерди азгырат экен да. Биз именно ошол жаңы нерселерге азгырылып экенбиз. И болгондо дагы ал жолдордун бардыгы платный турат да. Биз акча төлөп жолубуздан адашабыз, өзүбүзгө зыян келтирип атабыз. Акча төлөп. Айтып коет го, тозокко жол акча турат, бейишке жол бекер турат. Мына Аллах таалам бекер эле кир бейишке десе, биз ошол жакты тандабайбыз да. Баягы тозокко кетип аткан, баягы акча төлөп ошол жака даяр болуп атабыз. Ширк техникаларды колдонуп атабыз, жашообузга кереги жок. Биздин Куранда жазылбаган техникаларды колдонуп, ошол жол менен баратабыз. Бизге мына пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям бизге ар бир амалдарын чыштап кеткен. Ошол үммөттөрүм ушул нерсени кылсын деп, биз ошонун эле жасаганын жасап өзүбүздүн жашообузга пайдалуу келсек болот. Бирок биз ал нерсенин баарын амал кылып аракет кылбай атабыз, жасабай жатабыз. Ал эми могул тозоктогу ар бир нерсени биз акча төлөп туруп ошол жака киргенде да даяр болуп атабыз. Арак акча турат,
тамеки акча турат, мисалы зынакорлук бардыгы акча турат, жаман иштердин бардыгы акча турат, клубдар акча турат. Иш кылса могул жакта адамды буузап турган нерсенин бардыгын акча турат. Бирок ошол нерсенин бардыгын бизге шайтан не кылып койду? Көзүбүзгө кооз кылып көрсөтүп койду. Дүйнөнү кооз кылып көрсөтүп койду, көзүбүз тойбойт ал нерсеге. Бирок биз жүрөктү тойгузуп турган болсок, могу дүйнөнү бир кичинекей бир нерсеси менен тоюп калабыз биз. Андай деле маанилүү көрбөй калабыз да, мындайча айтканда. Азыр сиз балким жүрөгүңүздө ошол баягы ала болгон сүйүү ойгон элек болгон болсо, сизге могу дүйнө сизге ушунчалык баягы ырахат тартып аткандай эле аябай чоң бир маанилүү нерсе көрүнө берет. Бирок сизде жүрөгүңүздө уже ала болгон сүйүү, могу жүрөгүңүзгө аланып сыга турган болсоңуз, могу дүйнөнүн кичинекей нерсеси да сизге андай деле маанилүү болбой калат да. Бул кандай эле нерсе экен деген мааниде ээ болуп каласыздар. Азыр көпчүлүк айымдар жазып атат, ушунчалык жүрөгүм тынчалып калды, кадимкидей күндө аланы эстегенде кадимкидей мындай жыргап калат экенсиң депчи, эч кандай башка нерселер менен кыжаалат болбой калат экенсиң. Аллага тапшыруу менен ушунчалык жашооң жеңилдеп калды баардык нерседен деп жазат да. Ошондуктан баягы биз адамдар минуска фокусту кое бербестен плюска коюп, биз жок нерсебизге эле баягы кыжаалат болуп эле менде машина жок, үй жок, байлык жок, бийлик жок, балам жок, тиги жок деп эле жок нерсеге фокусту кое бербестен, могул жактагы бар нерселерибизди дагы карап коелу. Күндө сиздерге тапшырма. Күндө могу бар нерсеңизди дагы карап бир сейре. Альхамдулилля, ушу бар нерсеме шүгүр деңиз. Анткени могу жок нерсеге да Аллах таалам айтып атат, могу жок деп аткан нерсеңди, сен сурап жаткан нерсеңди берейин, мейли. Бирок могу сендеги бар нерсени алайын, макулсуңбу деп атат. Биз макул эмеспиз. Биз даже мына караңыздар. Бүгүн мен сонун окуяны окуп калдым. Караңыздар. Мен сиздерге садака боюнча айтып берем деген эмес, сөз түрү садака боюнча да айтып беремин. Баягы биз 99 сымын бердим го мен сиздерге. Телеграм группага жайгаштырдык, аудиосундагы баягы текстовый форматында да жөнөтүп койдук. Ошолордун баардыгын жаттап отурган болсоңуздар, жашооңуздарга деле пайдасын тийгизет. Баягы оорунун шыпасы бул дуа деп коет го. Дуа айтуу менен деле биз өзүбүздүн ооруларыбыздан шыпа тапсак болот. Жанагы садака дагы 70-40 баледен сактайт. Сизге келе жаткан баледен жолун төрөп коет экен да. Мисалы үчүн, балким сизге бирөө аябай жаман бир жамандык кылайын деп аткан болсо, мен сени айбириңди ачам, монтем, тигинтем деп өркүтүп, коркутуп, сизге мындай жалган жала жаап аткан болсо, дал ошол нерсени сиз садака берүү менен өзүңүздү коргоп салсаңыз болот экен да. Ушул боюнча бир окуяны айтайын. Баягы баласы менен апасы ооруп калып, баласы больницага жаткызат экен да. Ушундай катуу оору менен ооруйт экен апасы. Анан врач дарыланат экен, ошол жерде операция болот экен. Анан врач баласына айтат экен да: апаң ушу жакын арада кетип калышы мүмкүн, акыбалы аябай оор дейт экен да. Сознаниясын жоготуп, комадан көзүн ачпай жатат, ушунчалык слабый дейт экен да. Баягы баласы аябай ыйлайт экен. Неге деп аябай ыйлап, анан апасынын бирдекелерин алып келүүгө үйүнө кетет экен. Анан үйүнө барып, апасынын кийимдерин жана керектүү нерселерин алып келип, анан келатса, баягы не деп коет, бизде заправкага токтоп, машинасына бензин коеюн деп токтойт экен. Ошол учурда өзү дагы мындай маанайы чөгүнгү, кечке кыжаалат болуп апасына деп эле отурганда, айнектен караса, бир мышык ачка болуп турган экен да, үшүп, тоңуп, калшылдап, ачка болуп турган экен. Ошол учурда тиги бала чуркап барып магазинге кирип, балык шпрот бар го, шпрот не деп коет, консерва да бар, ошол консерваны алып келип, ачып берип, атайын мышыкка берет экен да. Мышыкка берип, кетип калат экен. Келсе эле баягы больницага, апасы баягы комада жаткан апасы жок. Бала тынч, баягы ичинде тынчсызданып, кыжаалат болуп, ушунчалык башкача болуп кетет экен да. Неге апам жок деп, анан чуркап барып эле баягы приемныйдагы медсестрага кайрылат экен. Апам каякта деп кайрылса эле, апаңызды биз палатага котордук дейт экен да. Бир аз эме болуп, ден соолугу бир аз жакшы болуп, өзүнө келип калды, жакшы болуп калды, эмеге палатага которуп койдук дейт экен. Ошондо баягы бала шаршып, ушуп, жүрөктөрү бат-бат соғып, апасына барат экен. Апасына барса эле көзүн мынтип ачып, апасы слабый жатат дейт. Апасына барып, апасын кучактап, өп ушинтип экен. Анан апасынан сурайт экен:
кандайсыз апа, жакшы элесизби, маанайыңыз кандай деп ушинтип апасы менен учурашып сүйлөшүп атканда апасы айткен да, жаңы эле мен бир түш көрдүм экен. Түшүмдө мышыктар менин ден соолугумду сурап, абадан сурап дуа кылып аткан экен дейт. Караңыздарчы. Ал бала келиатып эле ошого мышыкка жакшылык кылып койду. Мышыкка тамак берип койду садака иретинде. Аллах Таалам айткан, ар бир садакаңда мен сөзсүз түрдө 10 эсе кылып кайтарып берем деген. Көрдүңүздөрбү? Сиз кылган садака эч качан жоопсуз калбайт. Көрдүңүздөрбү? Тиги мышыкка жасаган садакасы моментально Аллах Таалам берип койду. Мына ушинтип түшүнсөңүздөр болот. Ошон үчүн садака кылгандан эч качан артка кайтпайлы. Күнүгө кече айтып өткөндөй эле садака кылуу менен мындай садака кылууга аракет кылалы. 10 сом, 20 сом, 30 сом болсун. Балким ал сиз үчүн да эле акча болоптур, бирок башкалар үчүн ал чоң эле акча. 100 сом, 200 сом эле садака кылып турсаңыздар болот. Садаканы бир эле акча менен эмес. Сиз кыймыл аракеттер менен да кылсаңыздар болот. Бирөөгө күлүп коюшуңуз, бирөөгө жакшы маанай тартуулап коюшуңуз да садака. Эки адам урушуп кеткен болсо аны жараштырып коюш да садака. Көчөдө мусор жатса ошол мусорду алып коюш да садака. Бир көчөдө сууда бир таш жатса, чоң таш жатса, ошол ташты алып, сууда бир мусор жатса, ошолду тазалап коюш, баягы көчөдө адамга зыяны тийип турган бир нерсе турган болсо, ошону да алып тазалап коюш дагы садакага кирет. Бирөөгө салам берсе, алик алыш, саламдашып коюш. Бирөө аябай мындай чоң апалар мисалы үчүн көтөрө албай бир оор жүктү көтөрүп кетип атса, көтөрүп үйүнө жеткирип коюш, бул да садака. Ушундай нерселерди акча бербестен кылат турган садакалар өтө көп да. Караңыздар. Бир күн кечке өзүңдүн оюңду контролдоп, эч кандай бирөөнү жөнүндө жаман ойлобой, бирөөнү жаман көрбөй, өзүң башкага зыян тийгизбегениң дагы садака. Ал эми акча берсе, конечно, андан да жакшы. Неге дегенде, башка бирөө карыз болуп жатканда, башка бирөө кыйналып атканда, балким ал дары-дармек таппай, дары-дармек алганга каражат жок болуп жатканда, балким ал ушул акыркы мисалы үчүн өзүнүн да мүмкүнчүлүгү жок, чектелген, и плюс еще ол чоюп баягы цветтен акчалар келип калышы мүмкүн, же бир аренда кылып карыздар келип калышы мүмкүн. Ошол учурда ал эмне кылыш керек болот? Акча менен төлөш керек болот да, ошон үчүн акча менен берген жакшы. Бирок садаканын эң жакшысы деген, Чубак ажы да айткан, муну ошол берген садакаңды 10 эселеп көбөйткөн адамга берген жакшы дейт экен да. Бир нерсе кылып иштетип кетип, баягы садаканы алып эле, жок кылып коюп эле, кайра эле садака сурап отура берген адамга эмес, именно садакага муктаж болуп, бирок ошол нерсени бергенде, ошол нерсени 2 эсе, 3 эсе кылып көбөйтүп алган адамга бериш керек дейт. То есть сиз садака катары мал алып берип койсоңуз болот, анын сүтүн саап, ошону дагы көбөйтүп, өзүнө пайда алып келе берет деген мааниде айтты да. Көрдүңүздөрбү, бул жерде эң негизгиси күнүгө өзүңүздөрдөн садака чыгарып туруңуздар. Ар бир нерседе өзүңүздүн ушул бир күндүк жашооңуздардан 10 сом, 5 сом тыйындарды салып башкаларга которуу менен деле садака кылып турсаңыздар болот. Садаканы эң биринчи өзүңүздөрдүн жакындарыңыздарга берип баштасаңыздар болот. Билесиздер да жакын тааныштарыңыздан кимдин кыйналып атканын, ким действительно муктаж болуп жатканын жардамга, ошолорго деле берип садака кылсаңыздар болот. Эртең бизде воскресенье, бүгүн мына суббота болуп турат. Эртең воскресенье күнү бизде кошумча кыска сабактар кирет. Ошолорду көрөсүздөр. Эртең мененки саат 6-да эфир болбойт, понедельниктен баштап эфир болот, бирок воскресенье күндөрү сиздерге пайдалуу маалыматтар кирет сөзсүз түрдө. Сиздерге тапшырма ар күнү өзүңүздөрдүн ойлоруңуздарды контролдоо, эч кимди капа кылбоо, эч кимди жаман ойлобоо, эч кимге зыяныбызды тийгизбей, өзүбүзгө гана пайда алып келебиз, ден соолуктарыбызга кам көрөбүз, өзүбүздү жакшы көрүп, өзүбүзгө кам көрүп, күнүмкү биздин планыбызда сөзсүз түрдө Аллах Таалама зикир чалуу, Аллах Тааламды эстөө, ал обязательно болуш керек. И ар кандай мусорлордон тазалануу, ар кандай кереги жок нерселерден тазалануу, жөн эле убактыңызды алган, энергияңызды алган нерселерден тазалануу обычно буну күндө жасаңыздар. Күндө садака берип, анан 99 ысымын сөзсүз түрдө жаттаңыздар, өзүңүздөргө эле жакшы. Кийин аягында дагы ушул сабактар бүткөндө дагы аягында мен конкурс уюштурам. Ошол учурда белектерди ыйгарып жатканда да мен суроо берем, ошол Google форматта, биз форма толтурууга деп ал жактан толтура суроолор берилет, именно ушул өтүлгөн темалар боюнча. Сиз канчалык деңгээлде аягына чейин укканыңызды, сиз ошол нерсеге амал кылганыңыз, эң жакшылардын арасынан биз белек ыйгарабыз. Эң сонун белектерди беребиз буюрса. Баардыгыңыздарды жакшы көрөм. Буюрса понедельникке чейин көрүшкөнчө.
Анан мен аманатка кыянат кылып калбаймынбы, мен буну тарката берсем болобу дегендерге мына айта кетейин бул жактан. Таркатып берсеңиздер болот жакындарыңыздарга. Ошентип ал жакшылыкка чакыруу менен сиздер себепчи болуп каласыздар.